Өкмөт үйүндө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда укук коргоо, фискалдык жана башка мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын координациялык кеңешинин жыйыны өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, башкы прокурор Курманкул Зулушев, ички иштер министри Улан Ниязбеков, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин башкы катчысы Нурипа Муканова жана башка мамлекеттик жетекчилер катышты. Жыйында коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Акылбек Жапаров, президент Садыр Жапаров 2 жылдан бери коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу айтып келерин, жакын аралыкта мурда коррупцияга шектелген адамдарга мамлекеттик кызматта иштөөгө тыюу салуу боюнча чечим кабыл алынарын да кошумчалады. Коррупцияны кыскартуунун үстүндө болгон аракеттерди көрүп жатабыз. Садыр Нуркожоевич келген күндөн баштап мамлекеттен ким тыйын жесе ордуна коюп койгула деп айтып келе жатат. Экинчиси, коррупция менен күрөшүүдө элдик контролду дагы күчөтүп атабыз. Үчүнчүдө, коррупцияны ооздуктоо үчүн адам факторун азайтуучу, автоматташтыруу, санариптик башкаруу сыяктуу бир топ механизмдерди киргизип жаттык. Баарына балким айлыктын аздыгы себеп болуп жүрбөсүн деп биз эмгек акыларынын бардык түзүмдөрүнө 30 жылдын тарыхында болбогон катуу реформалар жасап жатабыз. Балким айлыктын көтөрүлүшү коррупцияны азайтабы деген дагы үмүтүбүз чоң.